Айды карай, күндү карай барышат. Жылдыздарга кызыл желек жайышат. Ким болсо да эң биринчи билимди жөп-жөнөкөй мугалимден алышат. Мен 5-класска кадимки бөлчөктөргө киришүү деген тема боюнча сабак өттүм. Сабакты кызыктуу жана реалдуу жашоодон алынган мисалдар менен баштадым. Окуучулардын кызыгуусун жараттым жана бөлчөккө болгон кызыгууларын арттырдым. Окуучуларды өз алдынча изилдөөгө жана бөлчөк түрлөрүн түшүнүүгө мүмкүнчүлүк бердим. Ар бир окуучу бөлчөк операцияларын топтук иш алып баруу аркылуу үйрөндү. Түшүнүктөрдү ачык жана визуалдык жардамдар менен түшүндүрдүм. Окуучулар ар бир операциянын негиздерин жакшыраак түшүнүштү. Күнүмдүк жашоодон алынган мисалдар менен өз билимин кеңейтүүгө жардам бердим. Окуучулар өздөрүнүн жашоосундагы бөлчөк операцияларын аныктап, түзүлгөн тапшырмаларды аткарышты. Баалоо этабында окуучуларга тестирлөөнү жана практикалык тапшырмаларды берүү аркылуу алардын түшүнүгүн текшердим. Окуучулардын жетишкендиктерин анализ кылып, кайсы жактарда жардам керек экендигин аныктады. 5E моделине негизделген сабак менин мугалим катары өсүшүмө чоң таасирин тийгизди. Окуучулар бөлчөк түшүнүгүн жакшы үйрөнүшүп, аны күнүмдүк жашоодо колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. Бул түзүүчү жана ишке ашыруучу ыкма окуучулардын өз алдынча үйрөнүүсүнө жана сабакты кызыктуу өтүүгө көмөктөштү. Сабактын аягында окуучулардын көпчүлүгү бөлчөктөрдү кандай колдонуу керек экенин жакшы түшүнүп, өз ойлорун жана жообун так беришти. Окуучулардын иш-чараларга активдүү катышуусу, мисалдарды чече алышы жана өз пикирлерин айта алышы менин жетишкендиктеримдин белгиси болду. Кээ бир окуучуларда теманы толук түшүнбөө жагдайы болду. Бирок алар менен кошумча жекече иш алып барып, түшүндүрмөлөрдү бердим. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.